Рахмат Айданбек. Бакыт мырза, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар? Талкууга Кыргызстан авиакомпаниясынын башкы директору Жолдошбек Бектурганов жана авиа тармагы боюнча серепчи Бегалы Наргозиев катышмакчы. Урматтуу радиочулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болуп калса да 31 61 63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом Жолдошбек мырза сизге, мына кыргыз компанияларынын дагы эле кара тизмеден чыга албай, Европага уча албай жатышынын негизги себептерин сиз эмнеден көрөсүз? Негизи биз 2006-жылы кирип, мына 10 жыл болду. 10 жылдан бери биздин өкмөт агентство гражданской авиация тарабынан иштер жүргүзүлүп атат. Бирок жыл сайын ал эрежелер өзгөрүп, анан биз Европанын кууп жете албай атабыз деген дагы бир нерсе бар да. Анткени мындай өнүгүп келатабыз. Авиакомпаниялар азыркы күндө мындай немени айтыш керек да. Негизи авиакомпаниялар кара тизмеде автоматтык түрдө кирет да. Негизи биздин авиациялык бийлик биринчиден кара тизмеге кирген да. Анан кандай авиакомпания келбесин, ал автоматтык түрдө кара тизмеге кирет да. Тактап кол, авиациялык бийлик дегениңизди кимди түшүндүрөт болосуз? Бул өкмөт түзгөн транспорт министрлигинин астында жарандык авиация агенттиги жүргүзөт бул ишти. Демек, авиациялык агентствонун кара тизмеге кириши, демек ошол агентство европалык стандарттарга ылайык саясат жасай албай атат десек болот. Ошентсек да болот. Бегалы мырза, мына Евробиримдиктин талаптары, эрежелери, башка стандарттары дейбиз да, биздин авиакомпаниялар үчүн мына алар койгон талаптар ушунчалык эле мына кол тийгис, колдон келгис нерсеби? Анткени биз 10 жыл кара тизмеде жүрөбүз, дагы мына кайталап киргизип койду да. Эмне үчүн аракеттер болгон жок деп ойлойсуз? Эмне үчүн кыйын болуп атат? Бул жыл сайын эле 2 жолу жазында менен күзүндө Еврокомиссия текшерип, өздөрүнчө мониторинг жүргүзүп эле жыл сайын кайталап коет. Бул 2006-жылдан. Биз ага кандай кирип калдык? Бул 2004-жылдан баштап бизде ушу жарандык авиациялык бийликте коррупциялык иштер башталган. Бизге Кыргызстанга тиги Россиядан, ара өлкөлөрүнөн регистрациядан өтө албаган авиакомпаниялардын бардыгы жолу авиакомпания Кыргызстанга келип, акча төлөп өтүшүп, бул жерден каттоодон өтүп алат дагы башка жактарда учуп жүрөт. Башка өздөрүнүн өлкөлөрүнө өтө албаган. Бул деген чоң миң деген долларларга эсептеген чоң жалпысынан коррупциялык схема. Анан ошол компаниялар, менин эсимде 2004-жылы Phoenix Aviation деген бир сыртта жүрүп бизде катталган компания Европада колго түшүп калып, анда бир эскертүү келген, экинчи жолу эскертүү келип, үчүнчүсүндө анан Еврокомиссия өздөрү келген. Өздөрү келгенде бул жарандык авиация департаменти алда Минтранстан өзүнчө бөлөк болчу, текшерип, жарандык авиация департаментиндеги ушу коопсуздук стандарттарынын, анын ичинде документалдык коопсуздук боюнча стандарттарын туура келбегендигине байланыштуу жарандык авиация департаментин кара тизмеге киргизген. Авиация департаменти киргендигине байланыштуу автоматтык түрдө ошол кездеги 35 авиакомпаниянын бардыгы кирип калган. Андан кийин биз жогорку кеңеште ызы чуу кылып жүрүп, жарандык авиациядагы коррупцияны, транспорт министрлигиндеги коррупцияны ызы чуу кылып, бетин ачып жүрүп, зордоп атып, көрүнгөн жыйында айтып атып, кыскартып отуруп, жыймага, анан 17-ге 14-кө түшүргөндө монда мамлекеттик төңкөрүш болуп кетти 2010-жылы. 2010-жылдан кийин ал төмөндөтүү уже болбой калды. Мурдагыдай эле кайра коррупция күчөй баштады. Ошон үчүн бул Еврокомиссия ал өздөрүнүн стандарттары, негизинен алар ИКАОнун стандарттарына негизделген стандарттары бар. Алар билип турат, бизде Кыргызстанда коррупциялык схемалардын негизинде ар түрдүү коопсуздук стандартына жооп бербеген авиакомпаниялар, самолеттор каттоого туруп аткан. Себеби мына бизде эле мамлекет Тажикстанда андай эмес, ал кара тизмеге бир да жолу кирген жок. Эмне үчүн? Аларда 2-3 эле авиакомпания каттоодо турат. Башка сырттан келген авиакомпания киргизбейт. Бир-эки өздөрүнүн мамлекеттик авиакомпания, Tajik Air, Soman Air деген, анан 2 жеке менчик компания, башка сырттан, Россиядан качып келген
Араб өлкөлөрүнүн, Африка өлкөлөрүнөн келген авиакомпаниялар киргизбейт. Ошон үчүн Тажикстандын жарандык авиациясы, авиакомпаниялар кара тизмеге кирбей канчалаган жылдардан бери татынакай учуп келишет. А бизде бул коррупцияны жооюш кыйын болуп калды, күчү жетпей калды. Ошол эле жарандык авиацияны ал министрликке өздөрүнүн баш ийет, анда министрлик тияка ак үйгө өздөрүнүн схемалары бар. Ошондуктан бизде булар ар бир 2-3 жылда бирден жетекчини алмаштырат. Жарандык авиацияда бардыгы да бере берет. Мына жан келген жетекчи да убара берип атат. Эмдиги жылы чыгарып жиберем деп. Мындай убаданын жүзүн укканбыз. Колунан келбейт, чыгара албайт. Себеби бул өтө татаал тереңдешкен. Жолдош мырза, мына эгер биздин учакта эл аралык стандарттарга туура келбесе, стандарттарды сактай албай жатса, анда биздин учактар мына КМШ мамлекеттерин учуп атат, Азия өлкөлөрүн учуп атат, Түркияга учуп атат дейли-чи да. Бирок ал тараптан эмне анда стандарт, эрежелер жокпу анда? Эреже бар. Бизде акыркы 5-6 жылдын ичинде жаңы эрежелер киргизилди, өкмөт тарабынан кол коюлуп, азыркы күндө киргизилип атат. Негизи мындай айтканда, азыркы авиациялык бийлик аракетин кылып жатат. Негизи баягы кара тизмеден чыгаруунун аракеттерин көрүп жатат. Бирок азыркы күндө каражат маселеси деген бар, кадр маселеси деген бар. Ошол маселелерге такалып калган жерлери бар. Негизи бул тараптан негизи коомчулук дагы азыр катуу киришип атат. Жогорку кеңеш дагы мурдакысы, азыркысы, өкмөт деле алардан катуу талап кылып атат негизи. Бирок бул убакыт керек. Негизи азыр эле мына эртең эле же болбосо эмки жылда чыга коет деген күмөндөр бар. Ал үчүн мындай системный реформа кылыш керек, барыш керек. Анан кадровый составты окутуш керек. Европалык Сиз убакыт керек деп атасыз да. Биз 10 жылдан бери чыга албай атабыз. Эми дагы канча убакыт керек бизгечи? Негизи бул авиацияны өнүктүрүш негизи бир эле күндүн же бир эле жылдын ичинде жасап коюш деген кыйыныраак болот негизи. Бул деген жылдап өнүгө турган маселе да. Негизи айтып коет го, эгер миллиардер болсоң, бат эле самолет сатып алсаң, миллионер болуп каласың депчи. Негизи самолеттун турушу эле акчаны талап кылат. Ошол жана евро стандарттарга мындай туура келиш үчүн жанагы 13 компания, мисалы үчүн ар кимиси өз алдынча чыга алабы? Ошол стандарттарына жооп берип, шарттарды аткарып, мисалы үчүн. Негизи биринчи граждандык авиация агенттиги биринчи чыгыш керек. Анан уже авиакомпаниялар чет-четтен чыкканга уже мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азыр уже мен мындай ойма келбейт да, бир эле авиакомпания өз алдынча чыгып кетишине мен күмөнүм бар да. Жакшы суроо болду жанагы Россияга боюнча. Россия деле азыр бизден кооптонуп калды. Былтыр декабрда алар авиация бийликтери чечим кабыл алып, Кыргызстанды мына коопсуздук боюнча өтө коркунучтуу аба мейкиндигине киргизип, азыр өздөрүнүн экипаждарына Кыргызстанга келгенде техникалык кызматтарды албоонун сунуштаган, техникалык кызматтарды жада калса ошол аэропорттогу жанагы заправкалар жасоого мүмкүн болсо, ошондой сунуштарды киргизген. Алар да кооптонуп турат. Болгону биз мына КМШ өлкөлөрүндө булар көз жумдууга салып атат. Биринчиден, экинчиден, жана сиздин сурооңуз боюнча бир авиакомпания чыга алабы деп. Ал өтө сейрек учурда болот, бирок анда дагы жанагындай серый деп коет. Бир кандайдыр бир шарттар менен убактылуу гана бир компанияны бир жартылай чыгарып коет да. Бирок ал өтө сейрек кездешүүчү учур. Бирок авиакомпаниялар эмес, биздин жарандык авиация агенттиги чыкса эле автоматтык түрдө жана 12 авиакомпания чыгат. Бул жерде биздин жарандык авиакомпания, жарандык авиация агенттиги киргендиги үчүн гана ал агенттиктен катталган авиакомпаниялар автоматтык түрдө кирип калып атат. Ошондуктан кептин баары жарандык авиация департаментинде. Бул жерде акыркы жылдарда кесипкөй адистер жок, бүт сырттан келген, парламенттен улаган адистер жетекчилик кылып атат. Ошон үчүн жакындарда чыгыш өтө татаал деп эсептейм. Жолдош мырза, мына сиз жанагы негизги талаптарды отпайсызбы? Бир 2-3 стандарт айтасызбы? Биз эмнеге жетише албай атабыз? Алардын талабы эмне бири? Биздин кадрлык состав негизи ИКАО берген стандарттар менен окуудан өтүш керек.
алар сертификаты болуш керек. Ошол сертификаттар азыр жетишсиз. Ал үчүн биздин кадрлар биринчиден англис тилин толук билиш керек. Экинчиден ал окуулар бүт мындай орусча эмес да, кыргызча эмес. Алар англис тилинде болушу мүмкүн. Ошон үчүн ошол жактан окуп келип, анан практикадан өтүп, анан бул жерге келип иштесе, ошол мындай нерсе түзүлүп калышы мүмкүн да. Самолеттун мындай сапаты мындай эмесичи дагы негизги ролду ойнойт да, туурабы? Биздин самолеттордун паркынын эмеси кандай? Негизи деңгээли кандай, абалы кандай? негизги азыркы самолеттордун абалы жакшы. Негизи баягы авиакомпаниялар кантип эле ушул самолетту оңдобой кантип учуп жүрөт деп күмөнсүз оорулар пайда болуп атпайбы? Бирок андай күмөнсүз акыркы күндөрү жок уже. Бардык авиакомпаниялар окутуп атат. Бардык жакшы мындай биз эле мисалы үчүн биздин Air Кыргызстандын мисалында келтирсек, биздин учкучтарды, техниктерди европалык компаниялардан окуттук. Ал жерден стажировка өттү. Анан алардын инструкторлору келип, бул жерден үйрөтүп, анан 1 жыл дегенден кийин допуск берип, анан алганбыз да. Ошол Кыргызстандагы эң жаңы акыркы самолет кайсы жылы? азыр мына акыркы келди, 2006-жылкы Boeing үлгүсүндөгү самолет келди, Air Manas алып келди. Бул арендага алып келген самолетпу же болбосо Кыргызстан сатып алган самолетпу? Арендага келет. Азыр жанагы воздушный кодекске кирди. Азыр аренда алганга дагы мүмкүнчүлүк түзүлүп калды. Рахмат, анда талкуубузду да улантабыз. Азыр болсо бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына кыскача орун берели. Ошто эстакадалык көпүрөнүн ремонтко жабылганы талкуу жаратууда. Депутаттык жеңилдиктер жөнүндө мыйзам долбоору кайра добушка коюлат. Евро биримдик Орусияга каршы санкцияларды дагы узартты. Иорданияда теракт 6 чегарачынын өмүрүн алды. Маданият, маалымат жана туризм министринин мурдагы орун басары Максат Чакиев камактан бошотулду. Парламент комитети борбордук шайлоо курамына президент жана фракциялар сунуштаган талапкерлерди жактырды. Кырсыктан кийин Карелиядагы лагерь жабылды. Жогорку кеңештин комитети өкмөт түзүмүн өзгөртүү сунушун колдоду. Мына жана башка ушул жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан да окусаңыздар болот. Урматтуу радиочулар, бүгүн биз Кыргызстандагы авиакомпаниялардын абалы тууралуу, келечеги тууралуу кеп кылып жатабыз. Биздин талкууга Кыргызстан авиакомпаниясынын башкы директори Жолдошбек Бектурганов жана авиа тармагы боюнча серепчи Бегалы Наргозиев катышууда. Мындан сырткары сиздерде суроолор болсо 31 61 63 телефонду чалып байланышка чыксаңыздар болот да. Жолдош мырза, мына бир биздин угарманыбыздын суроосун берип коеюнчу. Мына Европага биздин эмелер самолеттор учурбай жатат дейт да, бирок биздин бир угарман сураптыр да. Биздин президент түшкөн самолеттагы эме Россияга эмесинен өндүрүшүнөн чыккан Ту-154 учагында учуп атат. Аны кандай Европа өлкөлөрүнө кабыл алып жатат? Акиши анткени иш сапары менен ал жака барып жатпайбы деген. Ал өзүнчө эрежелер бар, дипломаттык каналдар менен кабыл алынат. 1 жолку же 2 жолку уруксаттарды алганга болот. Сен жакшы суроо бердиң да, эми эмне кандай дооматтары бар Еврокомиссия Кыргызстанга жана кара тизмеге киргизип аткан себеби. Бул биздин ушул авиация тармагындагы улуттук мыйзамдык нормалардын ошо Евросоюздун стандарттарына туура шайкеш келчү эмес нормалары. Ошону эң биринчи 2006-жылы киргизгенде ошону талап кылып отушуп, ошо 10 жылдан бери азыр араң оңдошуп отуруп жакындатышты да. Ошого эң чоң доомат ушул болчу эң башында. Биздин улуттук мыйзам нормаларынын авиация боюнча ошол Евросоюздун деги эле ИКАОнун стандарттарына туура шайкеш келбегендеги нормалар. Эскилиги баягы Союздан калган нормалардын негизинде иштеп келишкен. Экинчиси жанагы учуучу жана тактап сурап атпайсыңбы? Ошондо өзү ар бир самолеттун өзүнүн эмелери болот, нормативдери болот. Ошону аэропортко учуп келгенде, ошол эле Европада инспекторлор аэропортто чыгышып текшерет ар бир самолетту. Бул ошол самолеттун мүмкүнчүлүгүн, анан нормалар боюнча кайсы чектен өттү, канча айдан кийин чектен өттү, анын 3 айлык, 6 айлык, 1 жылдык деген чектери бар ошолордун. Анан өзүнүн техникалык
состояниясын текшерет. Ошол жерде биз жана мен эң биринчи айтып аткан мисал, ошо Европада биздин кыргыз самолеттер ошентип жанагы Россиядан келип катталган авиакомпаниялар ошентип колго түшүшкөн. Ошондой стандарттарга жооп бербей, анан бизге комиссия жөнөтүлгөн да Кыргызстанга. Ошон үчүн эң негизги дооматтар ушул болчу. Ошону 10 жылга чейин аткара албай атабыз. Аткара албай аткандын бир эле себеби жанагы Тажикстандагыдай өз үстүнө авиакомпанияларды калтырып, 3-4 калганын сүрүп чыгара албай атабыз. Себеби чоң коррупциялык схема иштеп атат. Сиз Россия деп калдыңыз. Бул Еврокомиссиянын чечими кара тизме боюнча. Бул жерде дагы саясий фактор бар деген да пикирлер бар да. Анткени Кыргызстанды дагы Россиянын таасиринен оолактатыш үчүн ошондо атайын ушундай талаптар жасалма түрдө колдонулуп жатат деген дагы пикирлер бар. Буга кандай дейсиз? Бул менин оюмча бул жаңылыш пикир. Себеби биз 2006-жылы киргенде Россия Европа менен жакшы мамиледе болчу. Жанагы G7, G8 болуп Россияга кызматташып, жана G20 эмеге кызматташып жүргөн. Бул биринчиден аргумент. Экинчиден азыр биз Россияда бизге кооптонуп бизди жанагындай чектөөлөр киргизип аткан себептен бул мында саясий эч кандай эме жок. Бул алар билип турат. Биздеги авиация бийликтеринин, транспорт министрлигинин, авиация бийлигинин толук коррупциялык схемаларга баткан. Бирок алар чет өлкөлүк эме катары айта албайт. Силер моундай кылып атасыңар деп. Биздин жарандар айтса болот. Мына моундай коррупциялык схемалар иштетип атасыңар, мындай акчаларды алып атасыңар деп. Тигилер только техникалык стандарттарга гана такайт. Бирок биздикилер алдайбыз деп ойлойт да. Еврокомиссияны алдайбыз деп ойлоп, жыл сайын кагаздар менен жыл сайын барып кайрылышып атпайбы, улам эме кылышып. Бирок аларды алдоо мүмкүн эмес. Жолдош мырза, мына учуунун коопсуздугунан сырткары дагы мына тейлөө тармагычы, сервис тармагы да бул стандарттарга киреби? Бул жерде да талаптар барбы? Бул кирбейт. Бул авиакомпаниянын өзүнүн иши, бул имидж жагынан карала турган нерсе. Негизи үйрөнө турган акыркы бир 10 жылда деле биздин ата мекендик авиакомпаниялар башка авиакомпаниялардан дүйнөлүк практикадан үйрөнүп келатат. Биздин эле авиакомпаниялар көп мындай сервистер кирип атат акыркы жылдарда. Анан башка да авиакомпания келип атат. Мисалы үчүн Pegasus бизге азыр Air Manas'та учуп атат. Ал жерден да көп нерселер үйрөнгөнгө туура келип атат да. Алар эми Турциядан келип бизге үйрөтүп бир мындай жакшы нерселер киргизгенге болуп атат. Жаман жагы да бар, жакшы жактары да көбүрөөк, бирок негизи аны айтып коюш керек. Анан жалаң эле ошо коррупция болуп атат деген эми макул эмес. Негизи мен иштеген 6 жыл, 6 жылдын ичинде эми коррупциялык элементтер жок деп айтсам болот да. Азыр эми агентство өзү ошол жерде кызматкерлер өнүгөлү, жакшы жагына баралы деп эле мындай жакшы сөздөр сүйлөп, жакшы эле эрежелерди алмаштырып, мындай жакшы аракеттер көрүп жатат. Негизи аны эске алыш керек да. Эми бар эмес да, эми бар арасында болсо керек, мен айта албайм. Атаандаш демекчи, биздин Кыргызстан авиа тармагында Россиянын авиакомпаниялары, Түркиянын авиакомпаниялары мында басымдуулук кылат. Ошондуктан Кыргызстан авиакомпанияларына мындай өнүгүүгө жол бербей жатат, келечеги бүдөмүк деген ойлор бар да. Кандай дейсиз муну? Негизи бар. Россия тараптан деле алар инициатива көтөрүп, азыркы паритет деген бар да. Негизи Кыргызстандан канча жол рейс болсо, ошончо жол орустар учуш керек. Азыркы күндө паритет сакталбай калды. Азыр орустар көп учуп атат, анан түрк тараптан аябай көп, биз тараптан дээрлик учпайбыз. Алар учуп биздин ошол рынокты, бош турган рынокты ээлеп алышты деп айтсак болот. Мисалы үчүн Air Бишкек аэропорту менен авиакомпаниясынын жабылышы дагы ушул атаандаштыкка туруштук бере албагандыктан десек болобу? Болот да, ошондой эле келип калды. Sky Бишкек деген дагы бир мындай компаниясы бар эле, ал да банкрот болду. Air Бишкек да жабылуунун астында турат. Негизи авиакомпаниялар азыр кыйын абалда эле турат. Негизи биз мактаган Air Manas деле ошол жыргап кеткен жок. Эми жолдош мырза коррупция жок деп айтпаса, анын акыбалы эртең чатак болот. Түз чоңдор жөнүндө айтылып атат. Бизде жана сиз айтып аткан эмне үчүн түрк авиакомпаниялары, Россия авиакомпаниялары үстөмдүк кылып аткан себеби деле ошол биздин авиациялык бийликтердин иш бийлигилигинин жоктугунан болуп атат. Себеби алар ошолор күнүнө бир жолу жумасына болжол менен 7 жолу андан көп учуп атса, биздики ошол эле учурда биздин авиакомпаниялар 2-3 эле жолу учат ошол маршрут менен, ошол багыт менен. Эгер биздин авиация бийликтери иш билип болгондо, жанагындай паритетти сакташмак башынан эле. Бизде
ар жактан келген кесипкөй эмес кишилерди жетекчиликке коюунун негизинде ушундай бүт жагынан уттуруп атабыз. Ошол эле абадан жүргүнчү ташуучу рыногунда алдырып жүрдүк. Жолдош мырза, мына ар бир мамлекеттин авиа саясаты бар. Мына биздин Кыргыз өкмөтүндө бул саясат барбы? Эгерде жок болсо анда эмне кылыш керек деп ойлойсуздар? Азыркы күндө транспорт министрлиги тарабынан даярдалып, анан коомчулукка чыгарып, авиацияны өнүктүрүү программасын чыгарышкан азыр. Ошол жерге кирип калды, көп нерселер кирди, бирок азыр баягы экономикалык өсүү жок болгон себебинен биз кыйналып атпайбызбы? Ал үчүн учактар керек. Учактарды кантип алабыз? Биринчиден кара тизмеге кирип калып, лизинг компаниялар бизди силер кара тизме десиңер деп бербей коюп атат көп учактардычы. Биз менен дагы сүйлөшпөй да коюп атат. Кайдан алыш керек? Ошон үчүн издегенге туура келип атат. Биз азыр издеп, ошол кээ бирлер баягы эч страхованиясы жок бизге берген компаниялар бар. Негизи алар өзүнүн коркпой бизге келип атканына негизи рахмат айтыш керек негизи. Сиз кандай көрөсүз келечегин кыргыз авиациясынын? Кыргыз авиациясынын келечеги болуш керек, бирок бүгүнкү бийлик турганда булундай өнүк өсүү болбойт. Себеби бул жалпы экономикага байланыштуу. Эгер бизде реформалар башталса, экономикалык реформалар, ошо менен уда авиация тармагы дагы жакшы командага бере турган болсо, өнүктүрүп кетүүгө болот. Бирок өз алдынча биздин жарандык авиация тармагы өз алдынча Кыргызстандын бүткүл экономикалык тармагынан бөлүнүп өз алдынча кетүүсү мүмкүн эмес. Себеби бизде азыркы бийликте реформаторлор жок, жакын арада көрүнбөйт. Ошон үчүн Кыргыз экономикасы кандай оор абалда болсо, авиация тармагы да ошондой оор абал бойдон кала берет көпкө чейин. Жанагы калп ишенбегиле жарандык авиация департаментинин жаңы начальниктери эмдиги жылы чыгабыз деп атканы, мындай убададан ар бир жаңы келген жетекчилер беришкен, чыга албайт. Калп эле элдин көзүн боюмалап убада берише берет. Сиз кайдан көрөсүз анан эмне кылыш керек? Баардык эле 10 жылдан бери коррупция жатса, анан кийин эгерде сиз департаменттин башында болсоңуз эмне кылат элеңиз? Бул мен азыр эле сизге айтып өттүм, жалпыдан Кыргыз бийлигине, ошол өкмөтүнө реформаторлор келип, ошол командада жарандык авиация департаментинде дагы жаңы реформаторлор командасы түзүлсө, буну өнүктүрүп кетүүгө болот. Жолдош мырза, сиздин негизи мен айтып коеюн, макул эмесмин, эми такыр эле жүрбөй атат деген негизи мен ага макул эмесмин. 10 жылга салыштырмалуу азыркы авиациянын абалы кичине өсүш бар деп айтсак болот да. Кичине эмес, көп эле өсүш бар. Мурда самолеттер кандай эле? Азыр 25 жыл деген ограничение бар биздечи. Кирген самолеттердин жыл чыгарган 25 жыл болуш керек деп. Ошого азыр туура келди. Эски самолеттин баары кетти, алар жок, учпайт. Мурдагы шалдырган самолеттер жок. Азыр баардык самолеттер, мындай айтканда, техникалык абалына жараша кабыл алынат. Европада деле, Америкада деле биздин эле самолеттер учуп жүрөт. Аны тескеп, аны оңдогон техниктер да кептин барычы. Бирок анын баарын биз эми карап, азыркы күндө ошо жакшы талапка жооп бере турган кылып, биздин ошо авиакомпаниялар ошого аракет кылып атат. Анан такыр эле авиация өнүкпөй калды деген, бул деген реформалар эми акчаны талап кылат да. Каражат бар болсо, ошондон акча талап кылбайт, силер акча таап беришиңер керек Кыргыз экономикасына. Силер акча сурап отурасыздар. Урматтуу меймандар, бүгүн биздин убактыбыз да ушинтип аяктап калды. Урматтуу радиочулар, бүгүн биз Кыргызстандын авиа компанияларынын бүгүнкү акыбалы, эртеңки келечеги, Кыргыз авиация саясаты жөнүндө кеп кылдык. Биздин талкуубузга Кыргызстан авиакомпаниясынын башкы директору Жолдошбек Бектурганов жана авиа тармагы боюнча серепчи Бегалы Наргозиев катышты. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым.